kırgız canlıyvay Azmın diye sağdı sansız çoğu da At düzünde kırgız kana aldırmay Kırgız kana aldırmay Şolguzda karttan köpürüne Çoğup gelgen er kırgız Çok ese atam yekenge Çoğup gelgen şer kırgız Atan kırgız tegirdegi göktөгü Armak olup tekte dura gözleri İzzetiden yengegiçe kaluşu Erendirdin her oyunu göpveri Her oyunu göpveri Şolguzda karttan köpürüne Çoğup gelgen er kırgız Çok ese atam yekenge Çoğup gelgen şer kırgız Эми оюн тууралуу айта кетсеңиз, кандай даярдыкта, кандай тактика менен келдиңиздер? Айта кетсек, даярдыгыбыз жакшы эле болду. Алла таалам койгон турат, буюрса, буйруганын көрөбүз, аракет кылабыз болушунча. Ооба, жанагы сөз бар го, чемпион болуш оңой, чемпиондукту кармап калыш кыйын дегендей, азыр ошол оор жоопкерчиликти Кудай издеп турабыз, Кудайдын буйрса. Азыркы Сары Өзөн ынтымак оюну боюнча пикириңиз? Аябай катуу оюн болду. Эң негизгиси кырсыгы жок, аябай жакшы оюн көрсөтүштү. Бири-бири ынтымактын бири-бири күчтүү экен. Набыз былтыр эми балдар аз жаңы состав. Көбүбүз да жакшы эле дайындык. Биринчи оюнга чыккан балдар бар, биринчи оюнга чыккан аттарыбыз бар. Буйруганын көрөбүз. Достук командасы эң күчтүү командалардын бири. Кандай жол менен утабыз деп турасыздар? Эми булар көптөн бери чыгып жүргөн, ойноп жүргөн команда. Бирибиз ойнойбуз жакшы эле. Мындай устойчу эле оюн болот болуш керек дейм. Жакшы ойнойбуз. Командалар даяр. Текен салмагы 35 кг. Баары жакшы. Бул командалар ойноп жүргөн командалар. Бар жогу правиланы жакшы билет. Ошо. Достук жана Кара Бура командаларынын беттешин биз уламдуу түрдө көрөбүз. Азырынча эсеп сандары 4-0. Экинчи тайм башталуу алдында турган учуру. Чындыгында Кара Бура жааты мыкты оюн көрсөтөт деген ойлор бар эле. Бирок азырынча Достук жааты өздөрүнүн кыйла мыкты чебер оюнчуларынын жардамы менен, мыкты аттары менен атаандаштарынын алдыда келе жаткан учуру. Экинчи таймдагы буйрса бизге чоң кызыктар менен коштолгон оюн менен эсте калат деген илгери үмүтүбүз бар. Азыр болсо улакты Кара Бура командасынын оюнчусу өзүнүн колуна алып өңөрүп андан ары ыргытуунун бир айласын көрөт жана эсеп 4-1. Кара Бура экинчи таймдын башында командасынын эң бир мыкты чабуулдагы оюнчуларынын катарына кирген Ариет Төлөновдун жардамынын негизинде эсеп сандарын 4-1 өзгөрттү. Ариет Төлөнов дагы негизинен Талас облусундагы эң эле бир күчтүү оюнчулардын бири. Өз учурунда Талас областынын мыкты делинген алдыңкы клубтарынын дагы катарында ойногон. Бүгүнкү күндө деле ал Кара Буранын намысын коргоп келе жаткан маалы. Демек, Кара Бурада деле мүмкүнчүлүктөр бар экендигин көрдүк. Алар деле ойной алат, алар деле салымды таштай алат. Алдыңкы мүнөттөрдө баары тең кызык болчудай. Баарын тең алдыңкы убакыттарда биз көрөбүз, таразалайбыз. Азырынча оюндун өзүнө назар салып туралы. Достук командасы жерден убакты эң алууга эч кандай мүмкүнчүлүк ала элек. Ошол мезгилде Кара Бурага дагы шарт түзбөй ойноп жаткан учуру жана оң такымга алып дароо эле улакты баскан Султан Русланов атаандаштарынын тайгазанын көздөй бара жатат. Султан азыр аны эки атаандашы келип эки тараптан кысып улакты тартып алуунун бир айласын көрүүдө.
командалаштары сөзсүз түрдө ага жардамга келет азыр. Жана Султан Русланов акырындык менен каршылаштарынын тайгазанына жалгыз барды жана ыргытыш керек. Теги чекти ыргыта алган жок. Буга эмне болот? Калыс эми чечимди чыгарыш керек. Эгерде оюнчу ыргытып жатса, капталдан келип сүзсө боло береби, кандай болот? Эми ал боюнча дагы калыстардын чечимин карап күтүп калабыз. Мен оюмча 2 мүнөткө оюндан четтетүү болушу керек. Мынакей караңыздар, түп бар эле урдурган, болгонду дагы капталынан урдурган. Бирок эмнегедир калыстар тобу бул жерде фол жок дегендей бир пикир менен оюнду улантууга уруксат берүүдө. Албетте бул көкбөрү ушундай бир кыйын спорттордун катарына кирет. Экстремалдуу деп айтсак дагы болот. Ага карабастан сөзсүз түрдө буга чейинкидей урдурууларга жол бербеш керек. Андайды сөзсүз түрдө жазалаш керек, чара көрүш керек. Азыр болсо жерде жаткан убакта эң алууга Кара Бура командасынын өкүлдөрү аракетин жасоодо. Бирок дагы да болсо улак жерде экендигин байкап турабыз. Жекеме жекеге ортоктош бололу. 10 номердеги Кара Бура командасынын оюнчусу Турат Эмилбек уулу, жаңылбасам бул Спартакты минип чыккан экен. Ага каршы шахмат менен Эрсултан Айдархан уулу жана Эрсултан улакты алды, сол такымга басты. Эми болсо чабуулду көздөй жөнөсө жарай берет. Шахматов бүгүнкү беттеште ачылыш болууда деп айтсак дагы жарашат. Жекеме жекеде Достук командасында буга чейин номер 1 ат Көкбек болуп келген. Ага эми шахмат аттуу Эрсултан Айдархан уулу минип жүргөн аттагы кошулчудай. Сүрмө топ улакты сыртка чыгарып жиберди. Аут. Демек азыр кезектеги жекеме жеке эрөөлүү катталышы шарт. Кеттанда жекеме жеке кайрадан да Кара Бура командасынан буга чейинки 10-чу катар санындагы Турат Эмилбек уулу чыккан. Ал биринчи болуп улакты өзүнүн такымына басууга үлгүрдү, көтөрүп. Бирок азыр Достук командасынын башкы максаты кайрадан улакты аутка чыгарып жиберүү. Ошондо кайрадан биз жекеме жекеге ортоктош болобуз. Көп убакыттардан бери, тагыраагы 2018-жылдан бери ошол Сүккөл спорттук эң эле бир ийгиликтүү талаа болууда деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Себеби али Достук бир дагы жолу ошол Бишкек шаарындагы Пулат майданында чемпион болуп көргөн эмес, бир дагы белдешти. Ал эми бул Сүккөл облусундагы ипподромдо али Достук командасынын буга чейинки башкы атаандашы ынтымак жааты дагы жеңүүчү аталып көрө элек. Азыр болсо улак Достук жаатында байкай туралы Айбек Темирбаев жекеме жекеден улакты эңип чыгып, андан ары чабуулду улантуунун бир айласын көргөн. Анткени менен аны аутка чыгарып салуунун ордуна жерге таштап койду. Азыр жерде бош жаткан улакты алууга өтө кыйын абал жаралууда. Себеби эки команданын тең оюнчулары бири-бирин түртүп, бири-бирине эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен улакты алууга аракетин жасап жаткан учуру. Жана улакты азыр байкасаңыздар Достук жаатынан
7 номердеги Султан Русланов оң такымга баскан экен. Эми Султанда азыр өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар чабуулга, атаандаштар артында калып кетти. Мынакей Султан Русланов 2019 жылы тагыраагы былтыр 9 май улуу жеңиштин урматына арналып өткөрүлгөн ушул мелдеште Ысыккөлдө болгон ал мелдеш дагы мелдештин эң мыкты оюнчусу аталган болчу Султан Руслан уулу. Мыкты экендиги азыр 7 номердеги оюнчу тастыктап жаткан маалы. Эми болсо жеке чыгуу улак тагыраагы улак стартка ташталат жана андан ары биз старттагы командалардын эрүүнүнө ортоктош болобуз. Чындыгында жааттардын кийимдеринин окшош болгону кайсы бир деңгээлде көрөрмандар үчүн бир аз кыйынчылык жаратат. Ал ортодо түз эле келип улакты эңип алган Кара Буура жаатынан 9 номердеги оюнчу бул Бакыт Төлөгөн уулу болчу. Бирок Бакыт Төлөгөн уулу экинчи тайгазандан өтүп андан ары дагы башка тайгазанга жетип калайын дегенде ылдамдык менен кеткендигин көрдүк. Бирок мынакей аттын башын кайрып келип азыр убакты ортого тегерек чийинге таштады. Кезектеги жеке чыгуу азыр шахмат менен Эрсултан Айдархан уулу ал кайрадан эле улакты биринчи болуп атаандашынан эңип алды. Жана андан ары чабуулду өнүктүрөт, өз командалаштарын алып карап жатат. Кандайдыр бир өнөктөштөрүнү өткөрүп берүү. Биз билебиз, ортого түшкөн аттардын баары эле чабуулга жарай бербейт. Буйта өтүүдө кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Ошондуктан дагы азыр Эрсултан өзүнүн өнөктөштөрүн күтүп жаткандай бир таасир калтырган. Ал ортодо Достук командасынын 3 оюнчусу биригип азыр чабуулду баштап жаткан мезгили. Эрсултан мурда Талас облусунун экинчи командаларында оюн көрсөткөн. Андан кийин биринчи курама команда деп дагы аталат. Ынтымак жаатына өтпөгөн соң натыйжада мына Достук командасынын намысын талашып жаткан маал өтө мыкты оюнчу. Азыр эми жеке чыгуу эрүүнүнө ортоктош бололу. Кара Буура командасынын азырынча мүмкүнчүлүктөрү азыраак. Анткени менен анда мүмкүнчүлүк жок эмес. Азыр эми жеке чыгуу Кара Буура командасынан ошол эле 10 номердеги оюнчу чыкса, ал эми Достук командасынан 2 номердеги Айбек Темирбаев көкбет менен. Бирок Турат Эмилбек уулу азыр улакты биринчи болуп эңип алды. Оң такымга басуунун бүт айласын көрүп жаткан учуру. Эмне болот азыр ушул жерден байкайт туралы, баам салып кандай бир айла амал табар экен. Эми 10 номердеги Кара Бууранын оюнчусу азыр өнөктөштөрүн издеп пас өткөрүп берүүгө, улакты өткөрүп берүүгө бир айла амал көрүп жаткандай таасир калтырат. Жана ал азыр 8 номердеги Бекбото Дамир уулуна улакты калтырды. Эми көрөлү Бекботону биз жакшы билебиз. Ал дагы өтө мыкты оюнчулардын бири. Бекбото түз эле атаандаштарынын тайгазанын көздөй азыр аттын башын бура тартып бара жаткан маалы. Бекбото жеке өзү тайгазанга жете элек. Бир жолу айланып берүүнү туура көрдү окшойт. Бекбото Дамир уулу дагы болсо айлантып ойноп жаткан маалы дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Урматтуу мекендештер, бул Ысыккөл облусунда Чолпон Ата шаарындагы ипподромду ат майданда өтүп жатат. Президенттин кубогу 2020 жылдагы жылдырылган кубок.
негизинен жыл сайын президенттик кубогу эгемендүүлүк майрамга карата тагыраагы 31-августка карата өтүп келчү. Акыркы 3 жылдан бери мынакей ушул спорттук жайда өтүп келе жатат. Акыркы 3 жылдан бери 2017-жылдан бери тагыраагы ушул спорттук жайда өтүп келүүдө. 2017-жылы дагы достук, 2018-жылы дагы достук командасы. Ошондой эле 2019-жылы дагы достук командасы бул мелдеште уталган. Азыр болсо улак достук жаатында жана алардын уюштурган чабуулуна күбө болобуз. Майрамбек Рыспеков Пегас менен белгилүү. Пегас бул Тайгазанды өтө жакшы билет. Тайгазанга барып мындай токтоп берет. Көкбөрүгө машык канат десек дагы туура болот. Майрамбек Рыспеков Азамат эсеп сандарын ошентип 6-1 жеткирди. Майрамбекте ошончолук бир мыкты оюнчу катары биз жакшы таанып билебиз. Аны азыр бүгүнкү беттеште Кара Буура достук оюнунда тастыктап далилдеп жаткан мезгили. Достук 6, Кара Буура 1. Биз андан ары беттештерди улантуу түрдө көрөбүз. Буюрса эң бир кызыктуу эрөөл орун алууда. Азыр старттан дароо эле достук командасынын оюнчусу Бекболсун Алтынбек уулу улакты эңип алды жана Тайгазанга барды. Атаандаштары мүмкүнчүлүк берер эмес. Бекболсун азыр дагы бир айлантып келүүнү эпкөрдү окшойт. Достук жаатынан Бекболсун Алтынбек уулу талисман менен чабуулду өнүктүрүп жаткан маалы караңыздар. Чыганда гана мыкты өзү калган, чабуулга чыга албайт, бирок ал өтүп түз барып туруп тегерек чийиндин ортосуна улакты таштайт. Эми болсо биз жекеме-жекеге ортоктош болобуз. Жекеме-жекеге кудум Көкпар оюндагыдай кылып алып келип таштап кетти. Көкпар деп казакстандыктар эрежелерди да бир аз өзгөртүп алгандыгын биз жакшы билебиз. Акыркы мезгилдерде эл аралык Көкбөрү федерациясы ошол менен күрөшүп келе жатат. Себеби Көкбөрү федерациясынын эрежеси боюнча Тайгазанда ойнолушу керек. Азыр эми улак кайрадан достук командасында калууда. Эрсултан Айдархан уулу атаандашы көзүн ачып жумгурчак эле улакты такымга басты. Андан ары Тайгазанга жакындап барууда. Бир аттын башын айлантып келүүнү эпкөрүүдө Эрсултан. Жакшы жакындап барды Тайгазанга жана ыргытыш керек, батыраак ыргытыш керек. Эрсултан эмнени күтүүдө? Ал деле мүмкүн болушунча барын салып аракет кылууда, бирок оңой нерсе эмес. Атаандаштары Кара Буура жааты дагы жөнөкөй команда болсо биринчи лиганы утуп жогорку лигага чыкмак эмес. Кара Буура жогорку лигада азыр экинчи сезон ойноп жатат. Экинчи жыл былтыр президенттик кубокто дагы ушул Кара Буура командасы жогорку лигада ойун алып барган болчу. Талас облусунан чыккан командалар чындыгында буга чейинки жылдарда өтө көп болчу. Быйыл эмнегедир азыраак, бирок эң башкысы алардын ишенген командасы ынтымак жааты oyun алып барууда. Андан сырткары Талас областынан келген Айтамга командасы биринчи лигада oyun алып барып жаткан мезгили. Биз буга чейин көрүп жүргөн Ал Канатта, Бакубат Талас сыяктуу командалар тилекке каршы дейбизби, айтор жок. Азыр эми жекеме-жеке Айбек Темирбаев убакытты кантип эңишти билет. Мынакей анын аты Көкбет. Кантип убакка жөөлөп жаткандыгын да көрдүңүздөр. Ал эми Айбек Темирбаев колуна илингенде көтөрүп кетер алып күчү бар балбан. Азыр анын
аракети кандай болор экен? Акырындык менен улакты жерден көтөрүүдө такымга басып эле алса Айбек Темирбаев өзү бирөөдөн алып коюшу мүмкүн, бирок Айбек өзү эч кимге тарттырбайт азырынча, бирок такымга баса элек, эми гана мыктылап такымга басты. Жана түз эле чабуулду көздөй жөнөйт, андан башканын варианттары дагы жок. Байкай туралы Айбек Темирбаев тайгазанга түп-түз барды, ыргытууга бир аз жетишкен жок, бир айлантып келүүгө мүмкүнчүлүк болууда. Эми Айбек Темирбаев кандайча улакты тайгазанга дал таштагандыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Аны сүрөттөп айтып берүүнүн кажети жок. Муну тек гана көрүш керек. Мындай темир билек балбандар ошогон салымдарды жаратканда аппали деп гана алкап койгонубуз дурус чыгар. Эсеп сандары 7-1. Мына ушундай эсеп менен эсиңиздерде болсо Германия футбол боюнча Бразилияны утуп алган болчу. Эсте калган эсептерден айта турган болсок, андан ары оюн уланат. Футбол көкбөрү эмес, көкбөрү футбол эмес дегенде экинчи тайм жыйынтыкталды. Ошентип Достук командасы азырынча 7-1 эсебинде каршылаштарынан алдыда келе жаткан маалы. Бир аздан кийин жолугабыз. ТРК спорттун алыстай туруңуздар. Достук командасынан Айбек Темирбаев. Эрсултан менен Айбек Темирбаев бат-баттан алмашып чыгышууда. Бул албетте
жакшы бири-бирин сынап, кийин биринчи номердеги жекеме-жеке чекендигин дагы билүүгө мүмкүнчүлүк жаратат. Талашсыз түрдө буга чейинки оюндарда Айбек Темирбаев мыктылыгын көрсөтүп келген. Ага карабастан Эрсултан дагы шахмат менен бүгүн кыйла көзгө толумдуу беттешти тартуулап жаткан чагы, бирок Айбек Темирбаев деген бул эми тажрыйбасы таш каккан белгилүү оюнчу. Азыр ал биринчи болуп булакты эңип алуунун бүт аракетин көрүүдө. Алдырган жок, бирок Айбек Темирбаев улакты эңип толук алып кете алган жок. Эрсултан Айдархан уулунун мүмкүнчүлүгү, ага каршы талант уулу Адилет. Эрсултан дагы мыкты эңет. Анын аты негизинен шахмат жакшы ойноп жатат бүгүнкү беттештин жүрүшүндө. Кайрадан эле Эрсултан Айдархан уулу улакты сол такымга басууда. Адилет талант уулу ага жармашып кандайдыр бир кыйынчылык туудуруунун бүт аракетин издейт, бирок кыйын нерсе азыр. Эрсултан толугу менен такымга улакты басып алган. Эми болсо анакырындык менен чабуулга айлантып бара жаткан маалы атаандаштарынын эмес, өздөрүнүн тайгазаны жактан өнөктөшүн өткөрүп береби же Эрсултан өзү чабуулду улантса жарайбы? Байкай туралы. Каршылаштары капталдан келип ордуруп, аны аутка чыгаруунун бүт аракетин жасады. Жана алардын аракети ишке ашты. Азыр жекеме-жекеге ортоктош болобуз. Жекеме-жеке чыгуу берүүлү. Достук командасынан Айбек Темирбаев көк бет менен чыгат. Ага каршы буга чейинкидей эле 10 номердеги Кара Бура командасынын жекеме-жекечиси Турат Эмилбек уулу ойноп жаткан маалы. Айбек Темирбаевдин көк бети эмнегедир ортого жетпей жатат. Сейин көк. Спартак бүгүнкү күндө Кара Бура командасынын Спартак аты дан мыкты экендигин көрүп отурабыз. Жана азыр биринчи болуп булакты эң алууга дал ошол Турат Эмилбек уулу мүмкүнчүлүк тапты. Байкай туралы, эми Турат эмненин айласын көрөт ал. Эмне болот? Убактыгы тартышын тартты, көтөрүшүн көтөрдү. Андан кийин чабуулга чыгуунун да бир айла амалдарын издеп көрдү. Кайрадан эле улак сыртта калды. Достук командасына бул эч кандай маселе жаратпайт, себеби Достук азыр атаандаштарынан алдыда келе жаткандыгын эске ала турган болсок, бул командага жетиштүү 10 мүнөт убагында 10 мүнөт убакыттын ичинде алар коргонуп койсо деле бул беттешти жеңип алат. Ошону дагы балким ойлонуп жаткан чыгар Достуктун оюнчулары. Азыр жерден убакты эң алууга Кара Буранын оюнчусу бүт аракетин көрүүдө. Бакыт Төлөгөн уулу. Бакыт Төлөгөн уулу, бирок ага каршы Эрсултан шахмат менен чыккандагы Эрсултан атаандашынан убакты тартып алуунун айласын көрүүдө. Бүгүнкү мелдеш күнүнө жалпы 6 оюн белгиленген. Анын экөөсү жогорку лиганын алкагында болсо, экөөсү биринчи лиганын алкагындагы беттештер. Дагы бир жекеме-жеке чыгуу.
Эрсултан өзү чыгуудага каршы бакыт төлөгөн уулу. Байкай туралы эми кандай болор экен азыр жекеме жеке чыгуу? Улак ортодо жекеме жеке чыгууда акырындап Кара Бура командасы чоң үстөмдүккө ээ болууда. Алар жекеме жекеден дээрлик жеңишке жетүүдө. Бирок улакты көтөрөр замат Достук командасы дароо каршылаштарын сыртка сүрүп чыгарып жиберүүгө үлгүрүүдө. Ошондуктан улакты салууга азыр бул командада жакшы мүмкүнчүлүк болор эмес. Улак кайрадан Кара Бура командасынын оюнчуларында азыр түп-түз бар. Качып кетти, анткени улак ойун уланат. Улак дээрлик талаанын четинде качып чыкты. Эч ким жок, анын жанында болгон бир өнөктөшү бар. Байкай туралы канчалык деңгээлде азыр Султан Русланов өзүнүн мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланат. Жеке жалгыз өзү жакындап барганда артынан атаандашы жетип келди, ага карабастан ыргытууга үлгүргөн. Бирок түшпөй калды анысы. Артынан атаандашы кудум зымырык куштай эле жетип келгендигин дагы байкадык. Абдан мыкты болду. Чындыгында эрүү булитке сала турган ат окшойт. Азыр Султан эми күнөөсүн сезип бир аз активдүүрөөк ойноонун айласын издеп жаткандай. Ал азыр жерден убакытты көтөрө алуунун бүт аракетин көрүүдө. Байкасаңыздар. Жерден убакытты эңип алууга кайрадан Султан Русланов мүмкүнчүлүк алды. Азыр өздөрүнүн тайгазаны аркылуу айланып келет. Андан кийин кандайдыр бир айламалды издесе жарашчудай. Султандын жанында команданын чабуулдагы мыктысы Майрамбек Рыспеков турган. Султан Майрамбекке улакты өткөрүп берди. Эми байкай туралы. Майрамбек эмне кылат? Пегас менен ал муштудай мыкты оюн көрсөтүүдө бүгүнкү беттеште. Бул жолкусунда бир аз ыңгай келген жок. Тайгазанга улакты ыргытууга Майрамбек Рыспек уулу дагы бир жолу айланып келет. Майрамбек Рыспек уулу улакты такымдан чыгарбоонун кайласын гана издеп жаткан учуру, болбосо анда эч кандай чабуулдук мүмкүнчүлүк калган жок. Эми гана акырындап таңдаштарынын тайгазанына жетип келди. Майрамбек Рыспеков өзүнүн жардамдаштарын, өнөктөштөрүнөн жардам сурайт. Кийин көмөктөшөт Майрамбекке, улак дээрлик түшүп бара жатат, бирок Кара Бура оюнчулары жоңгой, алар дагы бүт аракетин көрүп, натыйжада улакты дээрлик тайгазандын ичинен сууруп кеткендигин көрдүк. Эсеп өзгөрүүсүз калды. Азыр кезектеги жекеме жеке чыгуу болот. Oyun jekeme jeke чыгуу менен уланууда. Улак Тайгазандын бортунда калган экен. Азыр эми улак үчүн чоң күрөш орун алууда.
Алдыда буюрса бизге биринчи лиганын эки беттеши дагы эки команда биринчи лиганын алкагындагы кызыктуу беттештер күтүлүүдө. Андыктан КТРК Спорт каналы менен чогуу болуп туруңуздар дейбиз. Ой, жакшы, караңыздарчы. Кандай гана амал көйлүк, кандай гана чеберчилик. Достук командасы ошентип эсепти 8-2-ге жеткире салды. Азыр биз сөз түрдө буга чейинки эпизодду жайлатылган тасмада көрүп алышыбыз керек. 10 номердеги Майрамбек Рыспеков, караңыздарчы. Кыйын делинген убакта атаандаштын тоскоолдугуна барбастан ыргытып жетишкен экен. Жок, Таласбек Дүйшалиев эсеп сандарын 8-2-ге жеткирди. 11 номердеги дагы бир мурунку Талас облусунун анча чоң эмес командаларында оюн көрсөткөн оюнчу. Бакыт Таласта ойноп жүргөндүгүн билебиз. Ошондой эле Бакыт Таласка чейин дагы ошол Талас облусундагы командаларда оюн көрсөткөн. Азыр Достуктун чабуулу Бекболсун Алтынбек уулу атаандаштарын айланып Тайгазанга өзү жалгыз келе жатат. Жана Бекболсун Азамат. Бекболсун эсепти азыр ошентип 9-2-ге жеткирди. Бекболсун бүгүнкү беттеште бардыгын салып ойноду. Натыйжада мынакей командасы үчүн дагы бир убакытты салып берүүгө жетише алды. Бул эң башкысы Бекболсундун башкы максаты ушул болчу. Ал ортодо беттештин бүтөрүнө 1,5 мүнөттөй убакыт калган экен. Эми ал 1,5 мүнөттө кайсы команда чабуул жасай алат, бизге баарыбызга кызыктуу болуп турган учуру. Достук 9-2 эсебинде каршылаштарынан алдыда келе жаткан маалы. Кара Бура командасы бүгүнкү беттеште алар дагы болгон күч аракетин жумшады, болгон аракетин көрдү, бирок жеңишке жетүү мүмкүн болгон жок. Ошентип эң соңку мүнөттөгү жеке чыгууга ортоктош болобуз. Андан кийин беттеш жыйынтыкталуу алдында турат.